Урматтуу мусулман бир тууган. Кайсы сооп менен жаннатка кирериңди билбейсиң. Аллах табарак ва таала үч нерсени ичине жашырып койгон. Аллах таала өзүнүн разылыгын таат ибадаттын ичине, Аллах сүйгөн сооп иштердин ичине жашырып койгон. Балким Аллах тааланын разылыгы мешитке келе жатып бир бананын почогуну таштандыга таштап койдуң. Жолдон бир сөөгүт алып койдуң. Бир тикенекти алыстатып койдуң. Bir аксакалга жол берип койдуң. Көз ажызды жолдон жетелеп өткөзүп койдуң. Аллах таала өзүнүн разылыгын сооп иштердин ичине жашырып койгон. Кайсы иш экенин билбейсиң. Ошондуктан Аллах сүйө турган амалдарды бул арзыбаган нерсе. Ушул эмне эле деп ойлобогун. Балким өзүңдөн улгайган келген адамга ордуңду бошотуп бердиң. Балким ушуну менен жаннатка киресиң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сойку болгон, аягы суюк болгон аялдын итти суугарган үчүн жаннатка киргенин айтат. Мышыкты камап коюп өлтүргөн үчүн дозокко киргенин айтат. Раайту ражулан ятакаллабу фил жанна. Бейиште жыргап жүргөн адамды көрдүм дейт. Ким я Расулаллах? Бейишке эмне менен кириптир? Фи шажаратин катааху ту'зиннас. Адамдарга ыза берген bir дарактын шагын кесип алып коюптур жолдон. Адамдарга ыза берген шакты кесип алып койгон үчүн жаннатта жүргөнүн көрдүм дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, биз кылган амал менен бейишке кире албайбыз. Аллахтын рахматы менен киребиз.